готов в любой момент официально выступать. Миң аял көчөгө чыкса, эмне кыласың? Артынан дагы миң эркек чыгат деп, Ташиев тергөө учурунда бийликти коркутууга аракет кылган. Ал убада кылгандай, миң аялды көчөгө чыгарууга чын эле далалат жасады. Бирок аны колдоп эч ким чыккан жок. Ташиевдин бул убадасынын артында кандай саясий оюн жатканын талдап көрөлү. Миң аял көчөгө чыкса эмне кыласың? Артынан дагы миң эркек чыгат. О ата-энелер салган көргөндө балдар уже бүттү уже. Акыркы соттук отурумдун эртеси Манас шаарында футбол беттеши пландалган эле. Дал ушул спорттук иш-чараны ал өзүнүн жеке пиарына колдонууну көздөгөн. Анткени Ташиевке чукул арада эл мени колдойт деген имиджин калыбына келтирүү керек болчу. Бирок элдин колдоосу жок экенин билип, ал алгач коомдук пикирди жасалма жаратууга аракет кылды. Алгач регион телеканалынын алдына миңге жакын аялды топтоону пландаран. Бирок ал жерге болгону 10 чакты гана киши келген. Урматтуу баатыр энелер, мен силерге кайрылуу. Ушундай арстандай балабызды каматып коюп кантип отурабыз? Канча сыйын көргөнбүз, канча урматын көргөнбүз, канча жоолуктарын салынганбыз. Ошо баланы ушундай кылып коюп биз кантип отурабыз? Баатыр энелер чыккыла. Эртеге 4-июнь күнү эрте менен саат 9-га бардыгыңар регион телеканалдын астына келгиле. Ташиевдин планы боюнча бул аялдарды милиция күч менен кармап кетиши керек болчу. Ал муну менен чоң чагымчылыкты көздөгөн. Аялдар сабалып кармалса, артынан ачууланган балдары нааразылыкка чыгат деп эсептеген. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Каларды күч менен басып көнүп калган Ташиев бул иретте токмокко таянгысы келди. Миң аял көчөгө чыкса эмне кыласың? Артынан дагы миң эркек чыгат. О ата-энелер салган көргөндө балдар уже бүттү уже. Эч ким чыгат. Башталды сен. Муну миң деп башка өткүзүп койгон үчүн. Камаса 5 камалар, 10 камалар, 100 камалар, элдер айтып атат. Камаса 1100 камайт, 9100 калабыз. Кыскасы, ал энелерди өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн жөн гана курал катары колдонууну пландаган. Бирок бул арам ой ишке ашкан жок. Чагымчыл сценарий толугу менен кыйраган. Андан соң футболдук оюнда өзүн пиарлоо сценарийин ойлоп тапты. Ал стадионго 50дөй баланы жалдап алып барган. Аларга 3000 сомдон тараткан. Ошентип, футбол беттеши башталганда трибунанын ортосунан Ташиев пайда болду. Ошол замат алдын ала жалданган 50 чакты жигит туура калып, кыйкырып кол чаап башташты. Сыртынан караганда чын эле эл өз баатырын тосуп алгандай жасалма көрүнүш түзүлдү. Бирок стадиондун калган бөлүгүндө отурган миңдеген адамдар бул жасалма шоуну унчукпай, ишенбөөчүлүк менен карап турушту. Ташиевдин жүзүндөгү жасалма күлкү трибунанын муздак маанайынан улам бат эле өчтү. Ал элдин чыныгы маанайын көрдү. Калың катмар аны колдогон жок. Анткени анын уурулугу эч жак ачылган болчу. Миңдеген адамдарды көчөгө чыгарам деген Ташиевдин убадасы иш жүзүндө телеканалдын алдындагы 10 чакты киши
жана стадиондогу атайын жалданган 50дөй баланын жасалма кол чабуулары менен гана чектелди. Сценарий боюнча уюштурулган бул спектакль анын эл алдындагы кадыр баркынын канчалык төмөндөп кеткенин гана ачыктады. Кечээ жакында Ташиевдин президенттик шайлоого барбайм деген билдирүүсү тарады. Баарынан кызыгы, билдирүүнү өзү эмес, башка адам аркылуу таратты. Бул алдын ала эсептелген саясий айла амал. Шайлоо жакындаганда Ташиев ал менин сөзүм эмес болчу, аны башка киши айткан деп, өз сөзүнөн но эле баш тартууга шарт түзүп алды. Кыскасы, элди акча менен башкарып, саясатты оюнчук көргөндөрдүн акыры ушундай болот. 1000 аялды көчөгө чыгарам деген чоң убаданын арты, 10 чакты кишинин чогулушу жана стадиондогу жалданган балдардын арзан пиары менен аяктап, стадион толгон элдин үнсүз жек көрүүсүнө туш келди. Кыргызстандын саясий айдыгында кайрадан оюндар күчөдү. Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев жана Шакиев бийликти кантип алуунун жолун карап, интригаларын токтотушкан жок. Тагыраагы кийинки президенттик шайлоого жаңы талапкерди даярдоо керек деп Жемкор Келдибековду тандашты. Башында негизги талапкер катары Жеңишбек Токторбаевди карашкан. Бирок көп өтпөй, Токторбаевге карата кылмыш иши козголгондо пландары өзгөрдү. Курманкул Зулушевдин демилгесине ылайык Ахматбек Келдибековду тандашкан. Маалым кыла кетсек, Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин Ахматбек Келдибеков бир топ убакыт Болгарияда жүргөн. Анын Кыргызстанга кайтып келишине Ташиевдин чакыруусу себеп болду. Февраль айындагы саясий окуялар болбогондо Келдибеков саясатка кайтмак эмес. Бирок акыркы окуялар кырдаалды өзгөрттү. Эми Келдибековдун жемкорлугу тууралуу маалыматты элдин эсине сала кетели. Нива айдаган миллионердин Бишкекте 50дөй батири, Бостери айылында жакындарына катталган 13 коттеджи бар. Декларациясында эски Нивасын көрсөтүп, реалдуу байлыгын жашырган. 2005 жылы социалдык фонддун жетекчиси болуп турганда, аялы Токтоматова жана бир нече фирмалар менен биргеликте коррупциялык схема түзгөн. Өзүнүн Ротак Бишкек компаниясы аркылуу соцфонддун 21 миллион сомун кымырып, пенсия жана жөлөк пулдардын фондуна ийри зыян келтирген. 2008 жылы мамлекеттик салык кызматын жетектеп турганда, Бишкектин кирешелүү аймактарынан салык чогултуу милдетин Бизнес партнер деген жеке компанияга өткөрүп берген. Мамлекеттик казынага далилденген 3 миллион сом, көмүскөдө далилденбей калган 500 миллион сомдой чыгым келтирген. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы болуп турганда, Москва шаарында парламенттин атайын өкүлчүлүгүн мыйзамсыз ачып, туугандарын жумушка орноштурган. Пайдасы жок бул мекемени багууга бюджеттен 10 миллион сом сарпталган. Бул фактылар боюнча убагында кылмыш иши козголуп, Келдибеков күнөөлүү деп табылып соттолгон. Бирок Ташиевдин түз көмөгү менен 2022 жылы анын соттуулугу алынып салынган. Соттуулугун кагаз жүзүндө тазалаганы менен Келдибеков эл алдындагы күнөөсүн жууп кетире албайт. Соцфондду, салык кызматын жана парламентте тоноо менен аты чыккан адам бүгүн өлкөнүн келечегин аныктай турган президенттик шайлоого аттанганы турат. Кайрадан декларациясына Нивасын жазып, артында миллиондорду жашырган коррупционерге өлкө тагдырын ишенип тапшырууга болобу? Эл чындыкты билиши керек. Келдибековдун чыныгы жүзү ушул. Зулушев тууралуу да учка айта кетели. Ташиевди жарданары түрткөн дал ушул инсан экенин айта кетели. Зулушев 2024 жылы өз каалоосу менен кызматтан кетүү арызын жазганга мажбур болгон. Анткени жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу лицензиялоо комиссиясынын ишине кийлигишип сөгүш алган. Бажы тармагында иштеген кайниси болсо коррупцияга шектелип кармалган. Курманкул Зулушев кайнисинин кылмышын жапканга аракет кылган. Бирок президент аны кызматтан алып салган.
Дал ошол күндөн кийин бийликке болгон таарыныч күчөп, Ташиевди президент кылуу амалын ойлонгон. Жыйынтыгында камчы кени жардан ары түртүп отурат. Эми Келдибековдун башын айлантып, сени президент кылабыз деп чуркап жүрөт. Анысы болсо, ууруу экенин элдин баары жакшы билет. Бийлик силерге атадан калган мурас эмес. Курманкул Зулушевтай адамдардын жоопко тартылышы учурдун талабы болуп турат. Анткени жеке амбициясы үчүн бирин жардан ары түртүп, экинчи жемкорду болсо, президент кылам деп чуркап жүрөт.